Мегаком мобилдик байланыш компаниясы четте калбай муктаж үй бүлөлөргө гуманитардык колдоолорду көрсөтүүдө. Ош шаарындагы аз камсыз, социалдык абалы оор 800 үй бүлөгө атайын даярдалган азык-түлүк баштыкчасы жана 1 айга акысыз кызматтарды тартуулаган сим-карталарды таркатты. Каладагы Мегаком уюлдук операторунун өкүлчүлүгү гуманитардык жардамдарды жергиликтүү бийликке өткөрүп берди. Мегаком компаниясынын кызматкерлери карантиндик эрежелерди сактоо менен айрым даректерге өздөрү жеткирүүдө. Ош шаарындагы Мегаком компаниясы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде орозодо бир соопчулук иретинде иш-чара башташыптыр. Ошондуктан ыраазычылык билгизебиз. Мен ойлойм, бул Мегаком компаниясы бизге бүгүнкү күндө эле колун жайып отурбастан, буга чейин дагы Ош шаарында болуп жаткан бир көптөгөн иш-чараларга дайыма кол сунуп жардам кылып келет. Өзгөчө кырдаал жарыяланган шаар жана райондордун колдоого муктаж тургундарына азык-түлүк жардамы жеткирилип жатат. Мегаком уюлдук оператору Ош, Жалал-Абад, Нарын жана Чүй облустарынын колдоого муктаж 5000ден ашык тургундарын атайын азык-түлүк кутучасын даярдап, Ош облусуна деп бөлүнгөн жүк дарегине жетип учурда таркатылууда. Биз буюрса Мегаком компаниясынын жетекчилигинин тарабынан Ош шаарында жана облусунда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарында дагы азык булактарда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, калктын айрылуу катмарларына азык-түлүк жактан, байланыш жактан жардам көрсөтүлүүдө. Дал ушундай жардам Ош облусунун өзгөчө абал киргизилген Кара Суу, Ноокат райондоруна дагы даярдалып, облустун өкүлчүлүгүнө бүгүн расмий өткөрүлүп берилди. Мегаком мобилдик байланыш компаниясынын ыктыярчылар тобу атайын унаалар менен айыл өкмөттөргө жеткирип берүүнү дагы колго алган. Ош облусу жана шаардын жалпы 1600 үй бүлөгө Мегаком компаниясынын жардамы берилди. Мегаком компаниясы бүгүн 800 үй бүлөгө азык-түлүк коробкаларын беребиз деп атышат. Жакшынакай биз ыраазычылык айтабыз. Буга чейин дагы жанагы билесиздер, балдарды онлайн сабак өткөрүү боюнча мектеп мугалимдерине дагы сим-карталарын бекер таратып беришкен, интернет 2 айга бекердеп берип атышат. Мегаком компаниясы кандай кырдаал болбосун эл менен бирге кызматташып келет. Мамлекеттеги ири уюлдук оператор катары жүргүзүлгөн иштер ачык айкын. Уюлдук оператор арзан жана жеткиликтүү байланыш кызматтарын дагы орундаткан. Гуманитардык жардамдарды алган жарандар мамлекеттик компанияга ыраазы. Мегаком компаниясына рахмат. Ишиңер илгерилей берсин, эл үчүн түбөлүккө иштей бергиле. Алдыга жылай берсин Мегаком. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Биз азыр Мегаком компаниясынын белектерин алып жатабыз. Компанияга ыраазычылык билдирип рахмат айтам. Кыйын күндөрдө элди абдан колдоп жатышат. Коябыз. Мегаком компаниясы ушинтип кыйналып турганда азык-түлүк берди, сим-карталарды берди балдарым. Рахмат. Ар дайым мен ыраазымын. Ишиңер илге жүрө берсин. Мегаком уюлдук оператору социалдык жактан жооптуу компания катары алгачкылардан болуп, милиция, медицина кызматкерлерини, өзгөчө мугалимдерди акысыз байланыш менен камсыздады. Калктын айрылуу катмарына колдоо көрсөтүү өлкөнүн башка аймактарында дагы уланууда. Мегаком ар бир жаранга камкордук жана ден соолук каалайт. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Учурда өлкөдө болгон кырдаалга байланыштуу Мегаком компаниясы дагы буга чейин эл менен бирге дайыма кайрымдуулук иш-чараларды өткөрүп келет. Бүгүн дагы Кыргыз Республикасынын ушул COVID-19 илдет тараган аймактарында Мегаком компаниясы тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мүмкүнчүлүгү чектеген жарандарыбызга материалдык жактан жардамдар көрсөтүлүп келип жатат. Анын үстүндө биз компаниянын жетекчилиги ушундай калктын айрылуу катмарына азык-түлүк, күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдөн жана ошондой эле байланыш жактан акысыз интернет байланыш камсыз кылуу максатында Ош шаарынын мэриясы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте 1600 үй бүлөгө ушундай азык-түлүктөр таратылат. Бүгүн эртесинде азык-түлүк таратканда ушул айтылган мекемелерден дагы биздин кызматкерлер биргеликте ар бир алуучуга үйлөрүнө жеткирип беришет. Бул коронавирус илдети пайда болуп биздин Ош областында билесиздер 20 март күнү тастыкталып чыккан. Андан бери мына 1 айдан ашып калды. Ошондон бери областыбызда өзгөчө кырдаал кирип, андан кийин өзгөчө абал кирип, коменданттык саат кирип, билесиздер, ноокат менен
Кара Суу райондор Ош шаарындан жарандарыбыз баягы үйдөн чыкпай отуруп калды. Күнүмдүк турмуш тиричилигин өткөрүп, күнүмдүк баягы айлык акы алып жашап жүргөн жарандарыбыз бар. Ошондой эле социалдык министрликке, өнүктүрүү министрлиги тарабынан муктаж болгон, колдоого муктаж болгон жарандарыбыз бар. Анын бардыгына ушу көмөк көрсөтүлүп атат. Мамлекет тарабынан да, анан ишкерлер тарабынан, анан ушундай биздин компанияларыбыз дагы келип берип атат. Мына Мегаком компаниясы бүгүн ушу 800 үй бүлөгө азык түлүк коробкаларын беребиз деп атышат. Жакшынакай биз ыраазычылык айтабыз. Буга чейин дагы жанагы билесиздер, балдарды онлайн сабак өткөрүү боюнча мектеп мугалимдерине дагы сим карталарын бекер таратып беришкен, интернет 2 айга бекер деп берип атышат. Ушундай нерселерне биз ушу калкыбыздын ушундай абалда турганда жардам берип аткандарына ыраазычылык айтып, иштерине ийгилик айтабыз. Андан тышкары эми көбүндөй жалпысынан айтып кетсек, 70 миңден ашык үй бүлө ушу ар кандай түрдөгү, ар кандай булактардан келген жардамдарды алышты. Un болуп атат, май алып атышат, азык түлүк продуктларын алып атышат. Бардыгын бирдиктүү тизмеге киргизип атабыз. Эмне үчүн эми ачык айкын болсун деп. Баягы бир үй бүлө 2ден 3ден алды дегендер болуп атат. Эми ал алышсын деп атабыз. Эмне үчүн дегенде мына 1 айдан ашып кетти да. Бул продукт эле 1 айга жетпесе керек, бир 10 күн, 15 күнгө жеткирип жашап атышат болуш керек. Ошондуктан кайра бергенге да муктаж болуп атабыз. Андан биз андай бир маселе жаратканыбыз керек. Ар бир катмарды, калкыбыздын ар бир катмарын камтыганга аракет кылып атабыз. Анан кандайдыр бир жардамга муктаждар болсо, бизде областта 154 кыска номерлүү телефону бар. Ошол номерди терип, өзлөрүнүн маселесин айтса, кандай маселе болсо, дыйканчылык боюнча болобу, ушу жашоо шарт боюнча болобу, бүгүнкү күндө ушу жалпы калкыбызды бири-бирибизди колдоого калабыз. Мегаком компаниясына рахмат. Ишиңер илгерилей берсин, эл үчүн түбөлүккө иштей бергиле. Алдыга жылай берсин Мегаком. Ушу силер жылсаңар, эл жылат. Ушул сөздө башка. Ден соолук бардык Мегакомдо иштегениңерге, компанияңарга уроологон ийгилик, чың ден соолук. Кааларым ошол. Мен да батыр энемин. Assalomu alaykum ko'ruvchilar. Biz hozir mana Megacom kompaniyasini sovg'alarini olyapmiz. Bizga yordam qatori beryapti. Biz mana shu uchun bularga katta rozichilik bildirib, rahmat aytib qo'yamiz. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү кырдаалга байланыштуу бүгүнкү күндө бүт компаниялар, элдер, колунда бар жигиттер элдерге жардам көрсөтүп келатат. Ошону менен бирге эле бүгүнкү күндө Ош шаарына дагы Мегаком компаниясы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде Орозодо бир соопчулук иретинде иш-чара башташыптыр. Ошондуктан ыраазычылык билгизебиз. Мен ойлойм, бул Мегаком компаниясы бизге бүгүнкү күндө эле колун жайып отурбастан, буга чейин дагы Ош шаарында болуп жаткан бир көптөгөн иш-чараларга дайыма кол сунуп жардам кылып келет. Ошондуктан ошону менен бирге эле мен учурдан пайдаланып ушул Мегаком компаниясынын жалпы жамаатына, жетекчилигине Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбековичтин атынан, жеке өзүмдүн атыман, Ош шаарынын мэрия шаардыктарынын атынан терең ыраазычылык билгизип кетем. Негизинен бүгүнкү күндө биз эми мусулман болгондон кийин бүгүнкү күндө бар жок жарандарыбыз колун сунуп келатат. Бүгүн ыйык күндөрү дагы колун сунуп берген жарандарыбызга дагы бир рет ыраазычылык билгизип кетем. Рахмат, мага керек эмес. Мен башка бирөөгө берейин деп дагы чыгып атат да, кыйла мындай. Теке гана. Bunu alt kişiyle sanat versen? Yok. Men fotoğraf koysam bu, ondan da. Ata bunday qilib bermasak, biz uchun kechagi hukumatdan olgan pul menен olib chiqqanlar bor ekan. Nima bo'lmaydi. Nima olasizlar da? Nima sim kartalarmi? Sim kartalarni olib keldi. Söz түрде салып қолданып қойыңыздар, а? Аз неберелеріңіз, балдарыңыздар дистанциондық обучение болуп атат. Единсе жоқ деп бір-бириңерге чала албайсыңар го? Тоқаев
Kim ekan? Antoyev Alimбек. Alimбек aka. 88-068. Oldu. Азыр ушу учурдагы кырдаалга байланыштуу бүт шаарда жана ушундай жардамдарды көрсөтүп атабыз. Ушул кырдаалга жолуңуздар барыңыздар. Ушул Мегаком компаниясы ушундай белектер менен биргеликте сиздерге сим-карталар берет. Бул сим-карталарды акысыз бир айга чейин интернеттин сабак бүткүчө чейин интернетти колдонуп иштесе боло берет. Бул болсо белек сиздерге болот. Рахмат, мейлі ме? Жоқтаған уақытта